23-сентябрь мамлекеттик тил күнү. 1989 жылы 23-сентябрда Кыргыз СССРнин Жогорку Совети атайын мыйзам кабыл алып, кыргыз тилине мамлекеттик тил макамын ыйгарышкан. Ошондон бери бул күн өлкөбүздө тил майрамы катары белгиленип келет. Мындай даталуу күн Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясы үчүн өзгөчө мааниге ээ. Себеби биздин спортчулар Олимпиадада, дүйнө жүзүндө, Азиянын биринчиликтеринде Кыргызстандын желегин желбиретишип, кыргыздын гимнин кыргыз тилинде дүйнө элине угузат. Ар бир улуттун өзүнүн ыйык өзгөчөлүктөрү болот. Алардын эң башкысы бул тили. Тилим барда улукмун, тилим өлсө дудукмун, суу чыкпаган кароосуз какшып калган кудукмун. Баарыңыздарды тил майрамы менен куттуктап, кызыктуу сурамжылоо сунуштамакчыбыз. Анда баарыңыздарга ийгилик каалайбыз. Саламатсызбы, 23 сентябрь мамлекеттик тил күнүн белгилеп жатабыз. Мамлекеттик тил болгонуна быйыл канча жыл болот? Рахмат. Биринчиден мен биздин Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясынын профессордук окутуулар жамаатын жана студенттер жамаатын кезектеги кыргыз тилин майрамы менен чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Мына 29 жылдын жүзү болду. Биз эгемендүүлүктү алып тиги тил боюнча мыйзам кабыл алынып, мына 29 жылдын жүзү болуп атат. Бул албетте менин оюмча мындай бир тарыхый доорду карасак кичине эле убакыт. Кудай буйрса, бул мыйзамдын келечеги абдан кең. Мына эми арам бул мыйзам биздин өлкөдө толук кандуу күчүнө кирип атат. Мындайча айтсак, биздин академияда дагы баягы совет доорунан бери көпчүлүгү орус тилдүү болуп, анан кийин көрнөк жарнактын баары орусча болуп, мына биз дагы Кудай буйрса эми арам толук кандуу баягы кыргыз тилине өтүп жатабыз. Алдыда аябай көп иштер турат. Ошонун баары биз алкарчылык мен дагы жолу айтам. Ошо бул тилди биз тил боюнча мыйзамды толук кандуу аткарып, келечекте окуу усулдук материалдардын баарын кыргызча которуп, Кудай буйрса, мына 2 жылдан бери бизде сабактар, дарстардын баары орусчадагы, анан кийин кыргызчадагы окулуп жатат. Бул баягы биринчи кадамдар болсо керек. Баягы дарстар, окуу усулдук куралдарда которулуп, кыргыз тилинде китептер чыгып, ошого дагы биз аракет кылып атабыз. Мен ойлойм, бул биз толук кандуу ишке ашырыбыз керек деп. Айлардын кыргызча аталышын айтып бере аласызбы? Албетте айтып беребиз. Январь айы 3 айы, февраль айы 1 айы, жалган Куран, чын Куран, бугу, кулжа, теке, баш оона, аяк оона, 9 айы, 7 айы, 5 айы. Саламатсызбы, мамлекеттик тил гимнинин кайырмасын айтып бере аласызбы? Айтып бере алам. Кыргыз тили жүрөгүм, манас ата туу туткан, кыргыз тили мекеним, менин өлкөм Кыргызстан. Рахмат агай. Тилчи Хусейин Карасаевдин эмгектерин айтып бериңизчи. Тилчи Хусейин Карасаев кыргыз тилиндеги орфография маселесине чоң салым кошкон. Хусейин Карасаев 1944 жылы Константин Кузьмич Юдахин, Жапар Шукуров менен бирдикте орусча, кыргызча сөздүктү түзүүгө катышкан авторлордун бири болуп эсептелет. Андан сырткары кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгүн
өздөштүрүлгөн сөздүгүн иштеп чыккан жана анын калемине Камуснаме деген иш да таандык. Рахмат. Саламатсызбы? Куймулчак кимге таандык устукан? Саламатсыздар. Куймулчак бул устукандардын арасында эң сыйлуу жана улуу устукан десек болот. Анан коноктордун арасындагы аял кишиге, анан улуусуна тартылат. Рахмат. Саламатсызбы? 23-сентябрда мамлекеттик тилди белгилеген турабыз. Эне тилге байланыштуу бир чыгарма айтып бере аласызбы? Албетте айтып бере алабыз. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, мен ушу академиянын жааматын мамлекеттик тил күнү майрамы менен чын жүрөктөн куттуктап кетким келип турат. Консулуңузга мен эми кимдир Байдылда Сабылабоевдун бир үзүндүсүн айткым келип турат. Эне тилин сүйбөгөн элин сүйүп жаратпайт деген эң жакшы сөзү бар. Мына ушуну ар бирибиз эскеп тутсак, биз ошондо эне тилибизди өстүрөбүз деп ойлойм. Рахмат. Камбаралы Бобуловдун кыргыз тилине кошкон салымы боюнча оюңуз. Рахмат, саламатсыздарбы? Камбаралы Бобуловду ар бир адабиятчы, бул тил майдандагы ар бир инсан билет, ошондой эле жалпы кыргыздардын эли билет. Себеби бул абдан чоң адабиятчы болгон, аябай чоң сынчы деп билебиз. Ошондой эле бул кыргыз тили үчүн жанын үрөгөн адам катары билебиз. Бул 1990-жылы Кыргыз тил коому эң биринчиден уюшулуп ушул киши жетекчилик кылып төрагасы болуп тургандагы 1992-жылы парламентке депутат катары кирип, ошондо бир жылга катары бул ошол конституцияга кыргыз тилин өнүктүрүп бекемдөө боюнча чоң иштерди жасаган. Ошол Камбаралы Бобуловдун чоң иш эмгегинин салмагы менен мынакей ошо кыргыз тили мамлекеттик тил болуп кабыл алууга өтө чоң салым кошкон деп айта алам. Саламатсызбы? Сиз үчүн 23-сентябрь кандай күн? 23-сентябрь бул мамлекеттик тил күнү. Бул күндү биз майрамдайбыз. Бул деген биздин эне тилибиздин майрамы. Биздин ата бабаларыбыз сүйлөп жүргөн кыргыз тил майрамы болуп биздин. Усул деген сөзгө түшүндүрмө бере аласызбы? Усул деген бул ыкма, колдонмо деп айтсак болот. Усулдун котормосу метод деп сабактардан пайдаланабыз, лекциялардан пайдаланабыз. Практикалык сабактардан көбүрөөк колдонулат. Рахмат. Саламатсызбы агай? Шамдагай деген сөздүн синонимин айтып бере аласызбы? Шамдагай синоним деп кандай десем? Эми мындай го, ыкчам деген сыяктуу. Ыкчам, тез, бар, көлдөндөр, күчтүүсү да бар. Рахмат. Саламатсызбы? 23-сентябрь мамлекеттик тил күнүн белгилейбиз. Кыргыз тилине салымын кошкон инсандардын атын атап бере аласызбы? Ооба. Ишналы Рабаев, Карасаев, Тыныстанов, Усиналиев, Османкулов, Жакштагын Муратов, Чуманов, Рыспаев. Ушул көп алар. Саламатсызбы? Кыргыз драма театры кимдин намын алып жүрөт билесизби? Кыргыз улуттук драма театры биздин борборубуз Бишкек шаарында жайгашкан. Намы Токтогул Кабылов азатында. Рахмат. Чыңгыз Айтматовдун акыркы чыгармасын билесизби? Чыңгыз Айтматовдун акыркы чыгармасы тоолорго байланыштуу болсо керек эле. Саламатсызбы? 23-сентябрь бул маанилүү күн. Кайсы күн билесизби? Да, конечно, День государственного языка Кыргызской республики. А сиз кыргызча саламдашууларды айтып бере аласызбы? Да. Салам алейкум, кандайсыз, кош келиңиздер, саламатсызбы. Рахмат.
Саламатсыздарбы? 23 сентябрь сиздер үчүн кандай күн? Биз үчүн 70 жыл союзда какшап келген энетик. Осмон тулдун оозунда чаң кабаган энетик. Ормон хан опузаланып турганда омуроону талкалаган энетик. Быйыл мамлекеттик тил кабыл алганына канча жыл болду? Ушун точносын билбейт экенмин. Сиздер Кыргыз Республикасынын гимнин бир куплетин аткарып бере аласыздарбы? Аткарып беребиз. Акмын. Турмурдаш келиптен. Турмурдайлы? Акмын аспазол болуп калалар, эли биздин жаны менен барабан. Сансыз кылым Алла тосун мекендеп, сактап келди биздин ата бабалар. Алгалай бер кыргыз эл, азаттыктын жолунда, өркүндөй бер өсө бер, өз тагдырын колунда. Рахмат. Саламатсызбы? Кыргыз улуттук филармония кимдин наамын алып жүрөт? Саламатсыздарбы? Бишкек шаарында жайгашкан Кыргыз улуттук филармониясы кыргыз элинин белгилүү акыны Токтогул Сатылгановдун атын алып жүрөт. Саламатсызбы? Сизге суроосу кайын эле кыргыздарда жакшылык жасалынса эмне берилет? Кыргыздарда жакшылык болсо, сүйүүчүлүк, мисалы бала төрөсү улуу болду, сүйүүчү десе сүйүүчү беребиз. Акчаны беребиз, белек беребиз, сүйүүчү деп аталат. Саламатсызбы? Эне тилин билбеген элин сүйүп жарытпайт деген ырдын автору ким? Жуманын кыргызча аталышын атап бере аласызбы? Дүйшөмбү, шейшемби, шаршемби, бейшемби, жума, ишемби, жекшемби. Рахмат. Саламатсызбы? Кыргыз тили мамлекеттик тил болгондугуна быйыл канча жыл болот? Мамлекеттик тил негизи 1989 жылы 21 сентябрь күнү кабыл алынган. Быйыл 29 жыл болуп мамлекеттик кыргыз тилине. Рахмат. Кыргыз тили байрамы? Я предполагаю, что что-то связано с Чингизом Айтматовым. Спасибо. Жыйырма үчүнчү сентябрь го? Ооба. Кыргыз тили Кандай датаны билесиңерби? Рахмат. Рахмат.